Кыргызстанда акыркы бир жума ичинде үрөй учурган көп жаңылыктар болду. Бул жанагы жогорку класстагы балдардын өлүмү. Элестетсеңиз, бир жуманын ичинде мына 5-6 баланын өлүмү катталды. Ысык көлдө, Ноокатта, Токмокто 10-11 класстын балдары астын өлүп атпайбы азыр? Суицидке барып атат да балдар. Мына жаштар саясаты, сиз, бүт министрликтер ушул боюнча иштеп, премьер-министр чукул жыйын өткөрүш керек эле. Эмне үчүн өткөрбөй атасыңар? Алмаз Акунжанович. Министрлер кабинетинин төрагасы бардык министрликтердин чакырып жыйын өтүш керек. Бул трагедия. Мына 5-6 бала өлдү. Асыны өлгөнү бар, Уртокмоктон өлгөнү бар. Мамлекет үчүн, ата-эне үчүн баладан кымбат эмне бар? Баладан баалуу эмне бар? Эч нерсе жок. Ошондуктан мындай түшүндүрүү иштери боюнча Ички иштер министрлиги, Маданият министрлиги, Билим берүү министрлиги ыкчам иштерди алып барыш керек. Түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек. Кече мына мен 7-чи кабатта биздин коллегаларыбыз жыйын өттү. Ошол жерде мына Надир Азимовна, Нилуфар Якупчановна бардыгы айтышты. Суроолорун берсе мен карап отурдум. Биз болсо план түзүктө отурат. Кагазга жазып алыш. Ушул жумушпу ошол. Мен көргөн жокмун. Бир дагы райондо, шаарларда балдарга психологдор боюнча түшүндүрүү иштери жок. Балдардын коопсуздугу бүгүнкү күндө чоң коркунучта турат азыр. Мына Асын өлгөнү дагы, Мушташ өлгөнү дагы ошондон болуп атат. Бир жакшынакай мөлтүрөгөн чырактай балдар кыздар каза болду да мына бир жуманын ичинде 5-6 бала деген. Өнүккөн өлкөлөрдө бир баланын өлүмү жалпы улуттук, мамлекеттик деңгээлдеги чоң трагедия. Бизде болсо жөн эле статистика катары карап коюп атасыңар. Бир жуманын ичинде ушунча бала көз жумду деп. Балдарга болгон мындай мамиле болбойт. Ушул жумадан калбай премьер-министр чукул жыйындар өтүш керек. Координациялык кеңешти чогултуп керек болсо. Эмне үчүн балдарга мындай мамиле болуп атат? Эмне үчүн балдарды мындай кароосуз калтырып койдук деп. Ушундай өнүккөн заманда, технология өнүккөн заманда ар бир мектептин бурчуна керек болсо видео көзөмөлдөрдү онлайн режимде коюп, ички иштер органдары дагы иштеш керек да, психологдор иштеш керек эле. Мына ушул маселени жаштар саясатында бүт караш керек. Мирбек Кемелович, ушуну сиз бүгүн министрлер кабинетинин төрагасына айтып, баланын коопсуздугу биринчи кезекте болуш керек бизге. Андан өткөн бизге башка нерсе кереги жок. Баладан өткөн бакыт, баладан өткөн байлык жок. Бул мамлекет. Бала бир эле ата-эненики эмес, бала мамлекеттики дагы. Ошон үчүн бул балдарга болгон мамилени кескин өзгөрткүлө. Президенттин алдында билесиңер, өз атайын өкүлчүлүк бар. Алар эмне иш кылып атат? Мына канча жылдан бери. Иш алып барыш керек эле да. Эмне үчүн токтоп калдыңар билбейм мен. Ушул сунуш катары жазып алсаңыз.